кандай жогорку окуу жай болбосун, ушул университеттердин ишмердүүлүгүн аныктоодо ошол университеттин кайсы бир багыт боюнча рейтингин аныктоо менен баалоо жүргүзүлө баштады. Ошол баалоолордун эң негизгилеринин бири, баалоо мезгилиндеги критерийлердин дагы эң негизгилеринин бири, өзүңүздөр билгендей, ушул ар бир университет иштеген профессордун окутуучулук курамынын илимий жетишкендиктери. Ош мамлекеттик университетинин стратегиялык жана приоритеттүү өнүгүү багыттарынын бири, негизги багыттарынын бири анын илимий ишмердүүлүгү болуп эсептелет. 2020 жылда университетте ошол илимий ишмердүүлүктө сандык жана сапаттык чоң өсүп өнүгүүнүн болгондугун белгилөөгө болот. Була дегенде эле ошол март айынан баштап мына өлкөдөгү карантинге байланыштуу онлайн семинарлардын жана конференциялардын ошол үзгүлтүксүз циклы өткөрүлдү. Ошону менен бирге учурда дагы ошол илимий ишмердүүлүктө бир топ пландашылган иш аракеттер каралып жатат. Мына 28 ноябрь күнү ишембиде ошол 7-чи аймактык студенттик илимий конференция өткөрүлөт. Бул конференцияга ушу 200дөн ашуун студенттердин илимий макалалары, ошо баяндамалары угуу пландаштырылууда.